Чоң Алай районунун Кашка суу айыл өкмөтүндө кар жаады. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Алардын айтымында кардын калыңдыгы 20-25 сантиметрге жетет. Кардын алдында талаадагы картошка аргалып жашоочулар чөп чыйноого жетишпей алышкан. Мындан тышкары абанын температурасы 15-20 градуска төмөндөгөн. Маалымат булат Турмуш KG сайты. Мыйзам бузган 3847 киши Россиядан чыгарылды. Арасында кыргыз жарандары да бар. Россиянын Москва облусу боюнча сот приставтары кызматынын федералдык башкармалыгы өлкөдөн 3847 адамды чыгарып салганын кабарлады. Соттун чечими менен алардын мыйзам бузганы аныкталып, Россиянын аймагында жүрүүгө тыюу салынган. Андан соң алар чек арага чейин коштоп барып чыгарышкан. Мыйзам бузгандар кылмыш өлкөлөрүнөн келген, алардын басымдуу бөлүгүн Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандын жарандары түзөт. Арасында Сенегал, Конго, Алжир мамлекетинен баргандар да бар. Алар Россиянын аймагында жүрүү жана иштөө мыйзамдарын бузуу беренери боюнча айыпталып, соттук пристав менен 5 жылга чейин өлкөгө кирүүгө тыюу салынды деп жазылат маалыматта. Белгилей кетсек, Тышкы иштер министрлигинин 2017 жылдагы расмий маалыматы боюнча 630 000 кыргызстандык Россиянын аймагында эмгектенет. Маалымат булат Спутник KG сайты. Бирөөнүн жеңил унаасын жана 9 000 долларын ээлеп алган УКТнын мүчөсү кармалды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы 15 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда 2017 жылы алдоо жолу менен 9 000 доллар жана 2,5 миң долларга бааланган Mazda үлгүсүндөгү унаасын ээлеп алган 1991 жылы туулган жаран кармалган. Муну менен шектүү жабыр тартуучуга ири суммада материалдык зыян келтирген. 2018 жылдын август айынын аягында ИИМге жабыр тартуучу арыз менен кайрылып, анын акчасын жана унаасын ээлеп алган адамга карата чара көрүүнү өтүнгөн. Чогултулган материалдардын негизинде кылмыш жаза кодексинин 166-беренесинин 2-бөлүмүнөн кылмыш иши козголгон. Текшерүүнүн жыйынтыгында ИИМдин 3 бөлүмүнүн кызматкерлери аталган кылмышка шектүүнү кармап, ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ИИМде каттоодо турганын аныкташкан. Маалымат булат Турмуш KG сайты. Бишкекте өткөн боек фестивалы жаштарды шаңга бөлөдү. Бүгүн 16 сентябрда Бишкектеги Ататүрк сейил багында 300гө жакын адамдын катышуусунда Color Fest боек фестивалы өттү. Кызыктуу иш-чарага келгендер бири-бирине ар кандай түстөгү кургак боекторду чачып, сейил бактын ичин шаңга бөлөштү. Иш-чараны музыкалык шоу-концерт жана оюндар коштоду. Уюштуруучу Бегимай Бекболотова иш-чаранын максаты тууралуу буларды айтты. Фестиваль жаштардын дем алыш күнүн кызыктуу өткөрүп, алардын өз ара ынтымагын бекемдөөгө, баарлашуусуна көмөк көрсөтүүнү максат кылат. Боек фестиваль Борбор калаада буга чейин бир нече жолу өткөрүлгөн деди ал. Ушундай эле фестиваль ушул жылдын 30-июнунда Бишкек шаарында болуп өткөн. Алгачкы жолу 2016 жылы Ысык-Көлдө өткөрүлгөн. Фестивалда колдонулуучу кургак боектор атайын Орусиядан алып келинери айтылды. Ботаникалык сейил багында өрт чыкты. Бул тууралуу окурман билдирди. Өрт Каралаев жана Токомбаев көчөлөрүнүн кесишине жакын жерде чыкты. Өрт өчүрүүчүлөргө саат 13:16 кабар бердик. Алар 13:40 келишти дейт окурман. Бишкекте тамекиден тутанган өрттөн панораманын Бишкек аянты күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Элмира Шерипова билдирди. Маалыматка караганда, тилсиз жоонун келип чыгышына тамеки тартуудагы этиятсыздык себеп болгон. Кырсык тууралуу маалымат 16 сентябрь араган түнү саат 2:39 келип түшкөн. Өрттү өчүрүү үчүн 2 бөлүм тартылып, саат 4:42 чамасына толук өчүрүлгөн. Жалпысынан 5 гектарга жакын аянтта кураган чөп жана бадалдар күйгөн. Жабыр тарткандар жок, деди Шерипова. Панорама күйүп атат, панорама. Аябай жалбырттап. Чоң болуп күйүп атат. Кудай сактасын. Билбейм, чалыштыбы, чалышпадыбы пожарныйларга, бирок өрт өчүргүчтөргө. Менен азыр зумда жакшы иштеп атат, бирок жалын аябай чоң көтөрүлүп, аябай чоң күйүп атат. Бүгүн 16-сына караган түнкү саат 2:30.